Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман калкым. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мына азыр дагы бир пациент келди. Ал кече келген, кандай даттануу менен келгенин өзүнүн оозунан угайлык. Канча жаштасыз? 29 жаштасың. Сиз кече келгенде эмнеге даттанып келдиңиз эле? Мен тамагым ооруп, жутуна албай. Температура чыгып, түшүп, ушинтип. Ооруп келдим. Канча күн үйдө жаттыңыз? 3 күн. 3 күн жаттыңыз. Эмче 3 күнгө чейин келбедиңиз? Үйдө да бир аз дарыландым. Эмнелер менен дарыландыңыз? Туз менен чайкап, сода менен кичине чайкап, ушинтип. Анан дагы бирөө интернеттен биресе деди, ошончо келбей атам дедиңиз, ал эмне эле? Ошо доктурлар эме болот, эми ишенбей жүргөн адамдар ошентип сүйлөшүп атат да. Урматтуу мекендештер, мен мына дагы айткым келет. Дагы да болсо ушул оорунун бар экенине ишенбегендер бар экен да. Бул жак айтат да, мага дейт ушундай барып эмне кыласың, адамдын санын көбөйтүш үчүн эле врачтар ушунча адам ооруп атат деп санды көбөйтүш үчүн эле ушундай деп атат дегенен 3 күн келбей койдуңузбу? 3 күн 3 күн келбей койгон. Эми мейлі бул эми негизгиси эмес, негизгиси бул пациенттин жакшы болуп калгандагысы. Демек, келгенде мен тамакты караганымда ангина болгондо, мына миндалина деп коет да, тамактагы миндалиналар чоңоюп, мына бири-бирине жакын болуп туруп, ушул жерден тамак өтпөй, суу өтпөй кыйналат да, жутунганда ооруйт. А бул жактыкы ал миндалина чоңойгон эмес. Мына өтө турган, тамак өтө турган жол чоң эле болуп турат. Бирок эч кандай жутуна алган эмессиз, Себеби ушул чоңойбогон миндалинанын үстүндө аппак пленка турат болчу. Бул вирустун токсини. Бул вирустун керексиз заты ушул жерге чыкты. Көрдүңүздөрбү? Демек, азыркы оору бизге жаңы келген үчүн бирөө 20 күн ичип өткөн. Бирөөнүн ушинтип тамагы ооруп, тамагы кычып 2 жума, 3 жумага чейин кыйналып атат. Бирөөнүн температурасы түшпөй кыйналып атат. Бирөөнүн башы ооруп кыйналып атат. Ошон үчүн баш ооруп, кечиресиздер, телефон звонок болуп, мына адамдын ою да бөлүнүп калат. Демек, адамдарда ар түрдүү клиника болуп атат. Мына бул жактын тамагы эч кандай миндалина чоңойгон эмес. Тамак өтө турган жер чоң эле болуп турат. Болгондон аппак пленка жабышып турат болчу. Бул вирустун бизге кирип жашап, өзүнө чыгарган токсин, уулу, керексиз заты бирөөгө заң аркылуу чыгып кетет. Бирөөгө тер менен чыгып кетет. Бул жака болсо тамагына чогулган. Эми өзү аракет кылып көргөн, бирок эч кандай жакшы болбогондуктан мен бул жакка эмне деп айттым. 1 стакан сууга 1 столовый ложка тузду салып, ошо менен чайка дедим. 2 сааттан кийин ошол эле стакан сууга 1 столовый ложка сода салып туруп чайка дедим. Ошол эле 1 стакан жылуу сууга 1 столовый ложка теги перекс водородду салып чайка дедим, Бирок мындан тышкары, мына мен Немувакиндин методун колдондум. Муну бардык врачтар колдоно бербейт. Мен эле колдонуп атам азырынча. Эгерде каалабаса мен аны заставить этип бербеймин. Мына мейли ошо уколуңузду алып көрөйүнчү деп кече күнү перекс водород койганмын. Бүгүн акыбалыңызды айтып коюңуз эми эл журтка. Жакшы, бүгүн Кудайга шүгүр. Тамагым жутунуп, жакшы болуп калды. Тамак ичип калдым. Кечеге келгенде бир күнүн ичинде сизде бир күнүн ичинде сизде кандай өзгөрүү болду? Бир күн ичинде эле жакшы өзгөрүү болду. Тамак ичип ошо кыйналбай калдым, температура чыкпай калды, чыйрыкпай калдым. Ушу врачтын бардыгына шүгүр. Ишениш керек экенин, ишенбей жүргөн. Саламатта бол. Урматтуу мекендештер, саламатта болуңуздар. Ден соолукта болуңуздар.